Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 2019 жыл 22 февраль. Мына Кудай буйруп 25 000 сомго боркер бир туугандардын жана карапайым элдин атынан Кара Көлдүн тургундарынан биздеги тизмедеги турган жетим балдарга, жесир аялдарга, жалгыз калган кемпир шалдарга Кудай буйруп мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, продукту таркаткан атабыз. Ар бир пакет, мынакей бир пакет 1000 сом болот. Мунун ичинде бүт бар. Кудай буйруса бир 15 күн, 20 күнгө жетет турган продукту ырастадык. Андан кийинки айта турган сөз, бизди көрүп жаткан боркер бир туугандарга айтат элек, жана колунда бар, акчасы бар адамдарга кайрылат элем. Келгиле бир туугандар, убактыңар барда, мүмкүнчүлүгүңөр барда Аллахтын ыраазычылыгын алып калгыла. Көпчүлүгү эле акчасын каяка короторун билишпейт. Көбөлөп кайсы бир кымбат кафелерге киришет, кымбат кийинишет. Бул убактылуу нерсе. Кийингиле, эч ким сиздерди кой дебейт. Кийиниңиздер, ичип жеңиңиздер, бирок садакаңыздарды берип туруңуздар. Анткени бизде кийими жок отургандар бар, наны жок отурган балдар бар. Көп түкүрсө көл болот дейт. Жана мусулмандар ар дайым бири-бирин ойлоп туруш керек. Бир тууган келиңиздер, биргеликте кол сунайлы, бир жеңден кол чыгарайлы. Мынакей аз көрүп турасыздар, 150 кг эт чогулат айына. Бизге кээ бирлер келет, бада бир келин келди эле, ушул балалуу болбой атабыз, ушул садаканы дуа алдырып коюңузчу, биз балалуу болойлу деп дуалайлы деди. Аллахым силерге солих, имандуу, адеп акылактуу балдардан, кыздардан берсин. Бала чакаңарды Аллахым көбөйтсүн, үйүңөргө ырыскыны көбөйтүп берсин. Андан кийин кээ бирлер бар, балам Россияда жүрөт, же болбосо бир туугандарым операция болду, ошолорго садакал дуа кылып койсун. Ошолор мынакей Кудай буйруса, азыр сиздерге бата беришет. Ошонун баардыгы кимге бизге кайрылып, өзүнүн садакасын берген болсо, өзүнүн союшун берген болсо, ошо дуалар баардыгы сиздерге тиешелүү. Аллахым ушу кылган дуаларын Аллахым кабыл кылсын. Амин. Кудай буйруп 1000 сомдук продукту берип жатабыз. Өзүнүн сертификаттары менен келип атат. Сертификатта берип атабыз. Кудай буйруса, мынакей жаш балдар өзлөрүнүн ата-энелерин азыркы убакта бакканга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Сиздерге рахмат. Ушул нерсени сиздер түзүп берип атасыздар. Бул видео роликтин чыгарганыбыздын себеби элден алган аманатты өз ээлерине жеткирдик. Экинчи максат бул видеонун берешем боркер бир туугандарга үлгү болсун. Келиңиздер, мынакей адамдар берип жатат. Кээ бирлери бар, ачык бергендер бар, кээ бирлери бар, элге көрсөтпөй бергендер бар. Келиңиздер, кол сунайлы, бир колдон жең чыгарайлы. Assalomu alaykum.